депутаттардын тараусуна дагы өзгөртүү. Жалоо шарт кеңешинин депутаттары бир топ маселелерди талкуулап, сунуш пикирлерди гана айтуу менен бир добуштан шаардын 2021-жылга бюджетин кабыл алды. Налог с продажи. Былтыр 35 миллион болсо, быйыл в общем 1 тыйын жок го. Себеби налог сатуудан алынуш салыктар жок дегенде 5-10 миллион сом кошуш керек да. Сатуудан алынган салык былтыр 35 миллион болсо, анан быйыл кайра нөл болуп койсуңар. Сөзүңүз мен докладдын башын айтып кеттим. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сатуудан алган салык толугу менен республикалык бюджетке кетти. Мындан ары жергиликтүү бюджетке түшпөйт. Жалоо шаарынын жергиликтүү бюджети 528 миллион сом деп бекитилди. Бул сумма өткөн жылга салыштырмалуу 37 миллион сомго көп. Муну Финансы министрлигинин Жалоот башкармалыгынын башчысы Азамат Раматиллаев салыктардын өсүшү менен байланыштырды. Өсүү бизде салыктын түрлөрүнөн салык эмес жыйындар бар. Ошолордун түрүнөн ар бир салыктын түрү же болбосо салык эмес түрлөрүнүн ар бир түрүнө өзүнүн баягы булактарына жараша кошулуп берилди. Ар бир салыктын түрүнө кошулду. Соңку бир нече жылдан бери Жалоо шаарында жергиликтүү бюджеттин басымдуу бөлүгү курулуш тармагына жумшалууда. Быйылда курулуш тармагына 200 миллион сомдой акча бөлүндү. Алардын эң ириси Спутник 2 шаарчасындагы 8 гектар аянттелеген Норус паркын реконструкциядан өткөрүү, аталган эс алуу жайын оңдоп түзөө үчүн 46 миллион сом жумшалат. Мындан сырткары 2 муниципалдык базар жана бала бакча куруу сыяктуу жумуштар бар. Муниципалдык 2 базар болот. Анан муниципалдык асфальтный заводду алып атабыз, техникаларды жаңыртып атабыз. Ошолордун катарында эле сос объектилерди, мектеп, садиктерге дагы көптөгөн басымдарды алып барып атабыз да. Анан эң негизгиси да бир кубанычтуу кабар айтсам деле болот. Депутаттарга да жакты. Бизде чоң Норус паркындагы реконструкциялоо алып барып элдерге пайдаланууга берели деп атабыз. Ага дагы 45 миллион акча каражаты бүгүнкү күндө берилди. Ошондой эле сессия учурунда депутаттар кадр маселесин көтөрүп, иштей албаган жетекчилерди кызматтан алуу зарылдыгын белгилешти. Ага жакында эле Жалоо шаардык суу канал башкармалыгына жетекчи орун басары болуп, 27 жаштагы адамдын дайындалышы себеп болду. Анткени аталган ишкананын жетекчиси да 28 жашта. Бул жаш бала болчу, өзүнүн ишин так аткарбай келаткан, бирок азыр мени мактап атат, мен түшүнбөй да. Анан ошо жаш балага кошуп туруп, дагы жаш баланы заң кылып алып койсуңар да. Мен дагы жаш балам, негизи жаштарга шанс бергенде эле жакшы, бирок ошол адам ошол ишти алып кете алабы? Мага, например, водоканалга жетекчи бол десе мен болбойт элем да. Себеби ар бир адам өзүнүн ишин, өзүнүн мындай кесибин билсе барыш керек да. Болбой эле бир жерге барып жетекчи болом деп, ал жерде пробка кылып элди мындай кыйнаган кереги жок да. Белгилей кетсек, Жалоо шаардык мэриясы муниципалдык унаа жана азык-түлүк, кийим-кечи саткан базарларды курууда. Алар пайдаланууга берилип калса 6 айдын жыйынтыгы менен дагы бюджеттин өсүшү күтүлүүдө. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 2 базардан жылына 185 миллион сомдун айланасында казынага акча түшөт. Кабылбек Чумбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.